Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, кадырман кыргыз элим, арбаңыздар кайрадан Санкт-Петербург шаарына жалпыңыздарга жылуу салам. Урматтуу мекендештер, бүгүн 11 март, азыр кечки саат 6-дан өтүп 7 болуп калды. Буйруса биз азыр Бишкек 2 ресторанына баратабыз. Андыктан Санкт-Петербург шаарындагы мекендештер, жердештер, бүгүнкү иш-чараны унутуп калбадыңыздарбы? Зульфия эжебиз сиздер менен жолугушуу үчүн аябай өзгөчө бир маанай менен, өзгөчө бир даярдык менен баратат. Аллах таалама шүгүрлөр болсун. Бүгүн өзгөчө күн болуп атат. Анткени Зульфия эжебиздин ушундай аман-эсен операциядан чыкканын, аман-эсен ушул угуп кеткенине түлөө өткөрүп Кудай кылып атабыз. Санкт-Петербург шаарына мекендештерге өзүбүз дагы ушул операциядан ийгиликтүү чыгып алып, кубанып, сүйүнүп, бүгүн биз ушул кубанычтарыбызды сиздер менен бөлүшөлү. Сиздердин дагы да бир дуаңыздарды алып, анан мекенге кайталы деген жакшы үмүт ниет менен жолугушулуп атат. Андыктан Санкт-Петербург шаарында мекендештер, унутпаңыздар, албетте сөзсүз келиңиздер, келбей калбаңыздар. Мен жардам бербей калдым элем, кантип бармак элем деп эме кылбаңыздар. Сиздердин бүгүнкү дуаңыздарга Зульфия эжебиз аябай муктаж. Сөзсүз келиңиздер. Кубанычында чек жок тугандар. Анан бүт бардыгына, аял киши, эркек киши бардыгына кирүүгө болот, кирүү акысыз. Буйруса ушундай бир кан чыгарып, мал жандык союп, буйруса ушундай бир кой союп элди чакырып атабыз. Ошондуктан сөзсүз келиңиздер. Жаркын эже кандай санан? Жакшы, Кудай ошо. Зульфия эжени сүйлөтүп коюңузчу. Зульфия, медер телефонго видео катартып атат, сүйлөп койчу элдерге. Зульфия эже, как настроение? Настроение кандай, маанай кандай? Маанайым жакшы. Жакшыбы? Биз каяка баратабыз азыр? Биз кайсыл жака баратабыз? Кай жака баратабыз? Кандай? Кай жака баратабыз? Бишкек 2 ресторан. Кафе. Катуураак сүйлө. Бишкек 2 кафеге. Не деген кафе? Бишкек 2. Урматтуу мекендештер, анан бүгүн кафесине бартабыз. Зульфия эжебизди Санкт-Петербург шаарындагы глазной больницага алып бардык. Мамлекеттик глазнойго алып бардык. Эртелеп таң атпай саат 9-дарда барып, ал жактан эмне айтканын, кандай жаңылык айтканын мен бүгүнкү иш-чараны аман-эсен өткөрүп, жакшы настроенияда өткөрүп алып, эртең бөлүшөйүн. Туура көрүңүздөр, туура түшүнүңүздөр туугандар. Буйруса бардыгы жакшы болот иншалла. Бардыгы жакшы болот. Албетте бүгүнкү эли журтубуз менен жана биздин Ак ниет аманат коомдук фондун колдоп келген Санкт-Петербург шаарындагы мекендештерибизге өзгөчө бир ыраазычылыктарыбызды билдирип, эл журт менен аман-эсен жолугуп, эл журттун дубасын алып алып, буйруса эртеңки күндөрү дагы сиздер менен эфир аркылуу кайрадан бөлүшөбүз туугандар. Андыктан сарсан болбоңуздар. Албетте момундардын башкы куралы бул дуа. Көп дуа кылып туруңуздар. Дагы да көп дуа кылып туруңуздар. Мынакей Зульфия эжени сагынгандар. Зульфия эжеде бүгүн бир жакшы кабар бар. Дагы бир кабар бар. Аны буйруса эртеңдерден бөлүшөбүз. Аманчылыктарда көрүшкөнчө. Сөзсүз Санкт-Петербург шаарына мекендештер, келиңиздер. Менин дагы тааныштарым, жакындарым, досторум ушул жерде эфирден көрүп калсаңыздар, келиңиздер. Анан менин атамдын ушул жердеги ушундай туугандары да бар экен, телефондорун таппай атам, көрүп калсаңыздар, сиздер дагы сөзсүз келиңиздер. Келип сый урмат көрүп, жан дүйнөңүздөргө азык алып кетиңиздер туугандар.